Чачын бубак баскан Аксакал ата дипломатиялык академиянын окутуучусу же профессор эмес. Ал катардагы кадимки студент. Айтмакчы бул адам экс-депутат, таанымал коомдук ишмер Ажыбай Калмаматов. Бүгүн ал академияга дипломдук ишин коргогону келген. Күнүгө кечинде сабактан калбай, аудиторияга эң биринчи келип, мен улуу кишимен же болбосо мен вице-премьер болгом, мен же болбосо заслуженный строитель эч кандай андай заслугаларына таянбай, бул киши өзүнүн функциясын студент катары 4 жылдан бери окуп келди. Ажыбай Калмаматов азыр 64-тө, окутуучулары аны жашы бир топко барып калганына карабай, сабакты калтырбай окуп, алдыңкылардын катарын толуктаган үлгүлүү студент деп баалашат. Мой юный пионер деп койгом. Себеби бул кишини handmade Аксакал деген аттарга конгон. Анан ушу биз да ушу сыймыктан ушу кишини даярдык берип, дипломуна биз да тиешелүүбүз. Отличник агай. Конечно, отличник. Калмаматов 2014-жылы Жогорку Кеңештин депутаты болуп турган кезде окууга тапшырган. Ага чейин 1977-жылы Фрунзедеги политехникалык институтта инженер куруучу кесибине ээ болгон. Мунусунда эл аралык мамилелер факультетин тандаптыр. Ал кошумча кесипке ээ болуунун эч качан эрте-кечи жок деп эсептейт. Куранда деле окуу жана окуу деген. Бул окуу эч качан кеч болбойт адамга. Союз убагында бизди үйрөткөн век живи, век учись дегендей. Так что бул окуу деген бизге кайсы жашта болбойсун, кайсы мезгил болбосун, окуу эч качан зыяны жок. Өмүрүң өткөнчө акыркы демиңе чейин окуп, үйрөнүп, познавать этсең болот да. Дипломдук эмгегине 3 ай бою даярданган. Темасы Кыргызстандагы диний коопсуздуктун актуалдуу маселелери. Азыркы студенттер сымал интернеттен даярын көчүрбөй, керектүү адабияттарды каза окуп, илимий булактарга таянып жазганын айтат. Канткен күнөдө сынак алдында толкунданып жатканын жашырган жок. Мындай алганда 77-жылы коргосом дипломду. Бул деген 41 жыл болобу? 41 жылдан кийин мындай бир сезимдер пайда болот экен. 41 жылдан кийин өзүңчө бир өзүңө ишенип, өзүңү мындай бир ичиңен колдоп дегендей. Ошонун ичинде да толкундануу деген болот эми. Кайсы жашта болсоң дагы бүгүн мен 64-кө чыгып отурсам да, толкундануу сезими болот, болбой койбойт. Баса Калмаматовдун группалаштары жалаң жаш кыз жигиттер, көпчүлүгү андан 40 жашка кичүү. Ал эми дипломдук ишти кабыл алган комиссия мүчөлөрүнүн айрымдары анын балдары менен тең. Билим алууда жаш курак эч нерсени чечпейт деген бүтүрүүчү дипломдук эмгегин ийгиликтүү коргоду. Кандай тапшырдыңыз? Рахмат, жакшы, нормально. Ти бааны күтүп калдым ушу. Канча болду? 5. Бирөө плюс 5 калганы 5. Единый расына 5. Үй бүлөдө колдогондо моралдык жактан колдоп аттык. Кимибиз мисалы үчүн жана даярданып атканда ноутбук алып келип, андай бир иш-чараларды аткардык. Эми ар бир өзүнүн кичинекей болсо да салымын кошту. Ар бир иним, агам дегендей апам бардыгыбыз. Эми эң кары студент жана экс-депутаттын экинчи диплому колуна кийинки айда тиет. Келечектеги дипломат Ажыбай Калмаматов мүмкүнчүлүк болсо жана жараткан өмүр берсе мындан ары да билим алууну токтотпоорун билдирди. Чынара Нурсеитова, Исламбек Майрамбеков, Нью ТВ.